Жеткирип беребиз, Казакстан менен сүйлөштүк, силердин элиң. Силердин бийлигиңер кол коюп берсе болду, биз жеткирип беребиз, казактар менен сүйлөштүк деп Оренбургдун губернатору айтып атат келипчи. Çok da birle çok koyup koysun ol ketiriz. Biz sizlerden bir son biz ümit koyabız, özümüzün akçağızga ketiriz gerek bolsa. Kol koyup berişke öyle. Мына урматтуу кыргыз элине карап, бизге көңүл буруп, бизди ушундай өз мекенибизге, биз деле силердин жердешибизбиз да, бизди мыякта талаада калтырды чын. Талаада калдык мына, ээн талаа мыякчы көрүп атасыңар. Машина да жок, эчтеке да жок. Мына бизге мындай ар кандай жолдон ар өткөн, бер өткөндөр Bala çakası şularda kesim deşme orduga kayran bizim kaydıyla arkaga kayırıp atat bizi. Dubai'dan iki yol alıp gitti, Ekaterinburg'dan alıp gitti. Biletleri söz tuğuluzda ne diyorsun? Bilet de aytmayın koyuyorlar, biletler kaldı sadaga. Bizge mayerden bir avtobus gerek oldu. Başka Avtobusumuz avtobusunu özüz tavap bizge biri tap verdi. Bundan o jerge için avtobusunu özüz tavap geldi. Evi janagıla jerge kol koyup berip koysa biz tınç jetetelek. Bular aytып атат, Казакстан менен сүйлөшүп койдук, болду бүттү деп. Силердин эл бийлигиңер кол коюп берип койсо, макулдугун берсе, силерди сопровождение менен доказа жеткиребиз деп атат. Bizim biylик uykuda жатат, uykuda. Kıynalbay atat, hiç nerseni oylabay atat. Karşı toysa özün oylor da okşogan biylиктин кереги жок. Бишкекте жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспектору велосипедчи адамды чаап кулатып салды. Бул тууралуу күбө билдирип, окуянын видеосун соц тармакка жүктөдү. Бишкекте МАИ кызматкери патрулдук унаанын жанынан өтүп бара жаткан велосипедчи адамды соккусу менен токтотту деп жазат видеонун автору. Ал эми патрулдук милиция кызматынан билдиргендей, айдоочунун айткандары чындыкка дал келбейт. Кызматкерлер жолдун ортосунан бара жаткан велосипедчин жаранды токтоткондо, ал мыйзамга баш ийбөөгө аракет кылган. Кийин арыраак барып кулап токтогон. Инспекторлор жаранды ордунан тургузуп, жолдун ортосунан жүрүүгө болбоорун айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Акрам Мадумаров ооруканада жаткан аскер кызматкерлерине барды. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Баткен облусуна иш сапарынын алкагында кечээ мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде ок атуучу курал колдонуу менен болуп өткөн окуя учурунда жаракат алып, ооруканага жаткырылган аскер кызматкерлеринен кабар алды. Вице-премьер-министрге жапа чеккендердин саламаттыгы тууралуу айтып беришти. Акрам Мадумаров аскерлерге сакайып, күч-кубатын калыбына келтирүүнү каалап өттү. Ошону менен бирге аларга мамлекет тарабынан тиешелүү жардам көрсөтүлөрүн белгиледи. Иш сапардын жүрүшүндө вице-премьер-министр укук коргоо органдарынын жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү менен аймактагы кырдаалды турукташтыруу боюнча ыкчам кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча тармактык мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү бийлик органдарына коопсуздук чараларын, чектеш айылдардагы чыңалууну четтетүү боюнча чаралардын топтомун көрүү жана коомдук тартипти сактоо боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Мындан тышкары мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумушчу топтордун мындан аркы ишмердүүлүгүнө тийиштүү тапшырмалар милдеттендирилди. Бүгүн 9 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяга байланыштуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигине Тажикстандын элчиси Назирмат Ализода чакыртылды. Тажик дипломатына кыргыз тараптын нараазычылыгын билдирген нота тапшырылды. Анда Тажикстан тарап кыргызстандык аскер кызматкерлерине жана жарандарына гранаметтон ок чыгарып, натыйжада чек ара кызматынын 3 аскери жана Кыргызстандын бир жай тургуну жарадар болгону айтылат. Ошондой эле Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаалды туруксуздаштырууга алып келген тажик аскер кызматкерлеринин жана жарандарынын ачыктан ачык ыйратуучу жана чагымчыл аракеттерине байланыштуу тынчсыздануусу билдирилди. Тажик тараптын мыйзамга каршы аракеттери элдин биримдигин, тынчтыгын жана бейпилдигин сактоону символдоштурган улуу жеңиш күнүнүн алдында жана ыйык Рамазан айында болгону өтө өкүнүчтүү факт экендиги белгиленди. Кыргыз тарап чек ара аймактарындагы кырдаалдын курчушу үчүн бардык жоопкерчиликти тажик тарапка толугу менен жүктөйт жана кырдаалдын курчушуна жол бербөө үчүн тез арада чараларды көрүүнү жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылат.
Чүй облусунун Сокулук районунда жергиликтүү тургундун короосуна бүркүт конуп калган. Мэрияга Сокулуктун тургуну короосуна бүркүт конуп калганын айтып, аны куткаруусун суранып, телефон аркылуу кайрылган. Мэрия дароо турак жай коммуналдык чарба бөлүмүнүн кызматкерлерине кушка жардам берүү боюнча тапшырма берген. Жергиликтүү тургундун короосуна конуп калган куш бүркүттүн баласы болуп чыккан деп айтылат. Бишкек мэриясынын Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын башчысы Элнура Жолдошова жана айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин биотүрдүүлүктү сактоо департаментинин директору Алмаз Мусаев кушту Германиянын Кыргызстандагы НАБУ жаратылышты коргоо биримдигинин филиалына өткөрүп берилишин жеке көзөмөлгө алган. Ырчы мырзалар, Курал Чокоев жана Орусиялык голос берүүсүнүн катышуучусу Нуржигит Субанкулов 9 май жеңиш күнүнө карата ардагерлерди өзгөчө куттукташты. Атайын аскер формаларын кийген ырчы мырзалар согуш ардагерлерине ыр белек сунуп кайтышты. Бүгүн Алмаз Райымбеков деген активист досубуз ардагерлерди куттуктап келели деп чакыргандан Нуржигит Субанкулов экөөбүз бардык. Учурдагы карантинге байланыштуу ардагерлердин үйүнө кире алмак эмеспиз. Ошого атайын краны бар унаа жалдап, ардагерлерди балконго чакырып, жеңиш күнү аттуу ырды аткарып берип жаттык. Ал эми 1-2 кабатта жашаган көчөгө чыга алчулар подъезддерине чыгышты. Акчалай сыйлык берели десек албай коюшту. Бизге ыр белек жетиштүү деп ардагерлерибиз ырды угуп аябай кубанышты. Жанында турган бала чакалары болсо аталарынын кубанганынан таасирлениппи айтор ыйлап жатышты. Акыркы жолкусунда Асылбек Өзүбеков агай да бизге кошулуп куттуктады дейт Чокоев. Көпүрө алдында жатабыз. Оренбургдан чыгып жолдо калган кыргызстандыктар. Россиянын Оренбург шаарынан чыгып жолдо калган кыргызстандыктар Спутник маалымат агенттигине кайрылып, өлкөгө жете албай жатканын айтышты. Мекендештердин видеосу Спутник Кыргызстан агенттигинин Instagram баракчасына жарыяланды. Анда көрүнүп тургандай жолдо калган мекендештер каралбай калган көпүрөнүн алдын баш паниктеп калышкан. Каралбай калган көпүрөнү балдар өздөрү тазалап, алдына чөп төшөп, бир жагын тал менен тосуп коюшту. Таштандыдан линолеум таап келип, шамал кирбесин деп бир жагын тосуп, ошол жакта түнөп жатышат деп жазган видео жөнөткөн адам. Видеодон аялдардын да ыйлап отурганын көрүүгө болот. Анда айрымдары Оренбургдун губернатору биздин бийлик кол койсо эле жеткирип беребиз деп айтып жатат десе, кээ бири маселебизди чечсе, өзүбүздүн жол кереге эле кетмекпиз деп жазып жатышат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы жакында эле Оренбургдан 541 кыргыз жараны алынып келингенин айтып, бул оңой чечилчү маселе эмес экенин кошумчалады. Элчиликтер, диаспора башчылары менен иштеп жатат. Казакстан транзит коридорун бир жолу эле ачып, саналуу эле жарандарыбызды өткөргөн. Азыр бул боюнча иш уланып жатат деп айтылат Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилигинин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетованын айтымында, жолдо калган жарандар элчиликтин айтканын укпай өз эрки менен кетип калгандар. 29 мартта кетпей калган жарандарды хостелге жайгаштырганбыз. Ошол мекендештер чыдабай автобусту өздөрү жалдап кетип калышкан. Аларга коомдук уюмдар, элчилик жолго чыкпагыла, жетпей каласыңар деп эскертип айтканбыз. Азыр булардын маселесин чечүү боюнча Оренбург облусунун губернатору менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Кандайдыр бир чара көрүп, аларды бир жерге жайгаштырабыз, деди Байымбетова. Ал жолдо калган кыргызстандыктарды Оренбургга кайтаруу же Кыргызстанга жеткирүү боюнча маселе чечилип жатканын, бирок Казакстандын чек арасы жабык болгондуктан аларды мекенге жеткирүүдө кыйынчылык жаралып калышы мүмкүн экенин айтты. Эске салсак, Казакстан Кыргызстанга бир жолку өтүүгө гана уруксаат берген. 7 майда Оренбург облусунун Солилецк районунда кармалып турган кыргызстандыктар Бишкекке алынып келинген. Булак Спутник Кейдж.